Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандарды жана алардын иш аракеттерин чагылдырган ТВ кабыл программасы. Студияда мен Жадыра Түлүкеева, саламатсыздарбы. Сокулук районунда 28 ноябрга караган түнү тартип сакчыны коюп качып кеткен айдоочу изделүүдө. Эскерте кетсек, жөө жүргүнчү жол кырсыгынан кийин ордунан каза тапкан. Ал эми Honda вагон үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу маркумдун денесин жолдон алып коюп, ордунан изин суутуп кеткен. Учурда жергиликтүү тартип сакчылары унаа оңдоочу жайларды текшерүүгө алып, шектүү машинаны издөө иштерин улантууда. Немес жоға шаарда иштейт. Эмне боюнча? Ким жооп жатасыз? Аренда кылып иштейсиз. Ким аренда? Сизби? Биринтесиз да? Сокулук районундагы жол кырсыгы 27-ден 28 ноябрга караган түнү болгон. Анда жолдун четинде турган жөө жүргүнчүнү болжол маалыматтарга ылайык кара түстөгү Honda вагон үлгүсүндөгү унаа коюп кетет. Андан соң алыс токтоп, айдоочусу басып келип, жөө жүргүнчүнү жолдун четине чыгарып коюп, өзү окуя болгон жерден изин суутуп кетет. Кырсыктан жабыркаган жөө жүргүнчү алган жаракаттардан улам ордунан каза тапкан. Эсерге салсак, маркум Борбор калаабыздын ички иштер башкармалыгында кайгул милициясынын кызматкери болуп чыгат. Бул кырсык катталган соң эле жергиликтүү тартип сакчылар ыкчам иликтөө иштерин баштап, алгачкы кадамдардан болуп, мынтип унаа оңдоочу жайлардан кырсыктын күнөөкөрүн издей башташат. Айрымдары мынтип тинтип иштешти, айрымдары жолдо туруп шектүүделген унаалардын баарын текшерүүгө алып жатышты. Сокулукта өтүп жаткан бул иш-чаранын учурунда качып кеткен унаага окшогон. Унааны инспектор токтотуп, ал баш ийбей качып кетип, унаа оңдоочу жайларды кыдырып жүргөндөрдүн колуна түшөт. Анда бусуктун артынан турсун. Айдитесь куда стоите? Да, потом токтоп кетиңиз да. Каякта турасыз? Жүрүңүз. Айдоочулук көлүгү жокпу? Турамыз кайда? Айдоочулук көлүгү. Эмне токтоп кеттиңиз дегенде тоскондо? Айке, правоз үйүнү алып калып жана эко кайтатканбыз, коюпбуз деп Жолдор эдес бускан тоздорот жактачы. Жокпун. Успасаң токтоп койбойсуз, ошо жерде ылдамдыкка бере атасыз, ошо жерде патрульный машиналар турушат, инспектордор. А эмне токтогой кетип калдыңыз? Правоз унутуп коюп биз бере атканбыз ошо. Турган жокпун, эки кырктан ашкан жокпуз. А эмне документ жок айда турсуз? Үйүнү бар, алып келип Бул унаанын бир кишинин өмүрүн алып кеткен жол кырсыгына тиешеси жок экен, бирок айдоочулук күбөлүгү да жок экен. Так ошон үчүн биринчи постто тоскон тартип сакчыларга баш ийбей кетип, эми мынтип экинчи экипажга кармалып отурат. Андыктан ишти кармабай тоссо кетип калган экипаж ордуна чакыртылып, алардын колуна тапшырып беришти. Муну эме стоянкага коюп койгула жестер. Мага актысын алып келип бергиле, мен оформип деп турам. Бар паспортун алып келет. Макулбу? Айдоочулук көлүгү жок болгондуктан бул унаада айып унаа токтотуучу жайына жөнөтүлдү. Ал эми тартип сакчылар унаа оңдоочу жайларын тинтүүсүн улантышты. Кайсы машиналарды жазып атасыз? Машиналарды көрсөтүп. Экинчи текшерүүгө алынган унаа оңдоочу жайынан да шектүү унаа чыккан жок. Андыктан кожоюндарынан түшүнүк каттары алынып, жана ошондой эле шектүү унаа түшсө, кабарлап коюу туурасында милдеттенмелер алынып жатты. Албетте ар бир тетикти текшерип, ар бир жасалып жаткан унаанын расмий кагазы барбы же жокпу да текшерилди. Добрый вечер. Лесто, да, у вас? Да нет, так потихоньку занимаемся. Можно посмотреть? Посмотреть, конечно, можно, предписание есть. У нас. Ай, это я что? Блин, ты в глаза светишь, блин. Ничего не видать.
Бул түнү бардык текшерүүгө алынган жайлардын биринен да шектүүделген кара түстөгү Honda Step вагон унасы табылган жок. Андыктан аны кылмышка шектүү азырынча үйүндө катып отурат деген божомол болду. Андыктан жакынкы күндөрү бардык шектүү даректер боюнча иштеп, адам өмүрүн алып кеткен окуянын күнөөкөрүн табабыз деп убадылашууда тартип сакчылар. Сейчас рейд идет, байке, авторой, Костоправ. Бүгүнкү иш муну менен гана жыйынтыкталган жок. Кайгул милициясы адаттагыдай эле жумуштарын да аткарып жатышты. Мындай иш учурунда баш ийгиси келбеген айдоочулар да түшүп жатышты. Вы не нарушаете сначала. Вы не нарушаете. Вот документ не предоставляет. На красный светофор проезжает. Я вот уже 10 минут стою. Не предоставляйте. Пожалуйста, документ предоставьте. Пожалуйста, предоставьте теперь. Он удостоверение показывает какое-то. А ну-ка дайте, пожалуйста, удостоверение. Мне удостоверение говорит. Жоқ удостоверение. А мне көрсөтөт. Биле дегениңизчи бар. Жок, эмне деп көрсөтөт? Сиз биле деп атпайсызбы? Сиз мага документти бериңиз анда. Эмне биле дейсиз? Эчтеке деген жокмун мен сизге. Пока жанаттан бери сиз эле сүйлөп атам мен. Ачыңыз. Сиздикиби машина? Боло эми алып чыгыңыз. Көрсөтүңүз. Мына көрдүңүз, жок документ. Портал чакыра баштайм мен анда. Чоң жигит. Чакырайынбы? Хорошо. Порталды эмнеге чакырасыз байке? Потому что мен жүктөйм да машинанын документи жок болсо. Ключту бериңизчи болбосо. Машинаны коюш керек страштайынга. Өз менен айдап барамбы? Кантип айдап барасыз? Сиз деген менде правыңыз барбы? Бар. Кана көрсөтпөйсүз правыңыз болсо. Байке, мен айдап атпаймынбы сизге? Кана правыңыз? Берем. Бериңиз Бар, анда. бүтүлө бар. Вот жанаттан бери эмнеге кармап турасыз? Бербейм, мен представлять этпейсиз. Мен келдим, бербейсизби сиз? Мен гаймын да мына. Сага көрсөттүм мен барып деп. Мына камера тартып атат жанаттан. А эмне бербей атасыз? Кандай жөнчү бербейсизби? Сиз документиңиз барбы, жокпу? Эми сизге мына бөлөк опергруппа чыгыш керек. Сиз мында эмне кылыш керек байке? Эмне кылыш керек? Сиз машинаңыздын документин бербейсизби? Мен айттым эле, жөн машинаңыздын документин бериңиз. Нарушениеңизди жазып берем, аласыз да, акырын айдайсыз дальше. Тарта турчу. Тарта да атайын ушу дозордо. Жок, мен эле представители ошол телевиденияныкы. Бул айдоочу тартип сакчынын айтымында кызыл светофорго баш ийбей өтүп кетип, анан кайгул милициясынын колуна түшүп баш ийбести көрсөткөн. Азырынча белгисиз бир күбөлүгүн көрсөтүп да коркутуп көргөн экен. Кандай кылган күнү да мынтип бир топ алышкан соң анан колунда бар документтерин да берди. Правыңыз жокпу? Эмне айтып атасыз, мен правам бар деп. Ключ бериңиз анда, мен машина стаянкага айдашым керек. Мен правам бар да. Бар. Машинанын ключун бериңиз. Үйдө калса эртең алып, машинасы ключу мен стаянкага айдап барышым керек. Жок, сүйлөшпөйсүз, бериңиз. Бербейсиз ключту, мен отурам. Жок, отурасыз. Мага ключту бериңиз. Айдоочулук көлүгү мынтип жок болуп чыкты. Андыктан унасы жергиликтүү айыпына токтотуучу жайына жеткирилмей болду. Машина ключу. Азыр опергруппа чыгарам, жигит. Анда сиздин машинаңыз стоянкасы, ровдога киресиз. Тоже азыр мен жүзөккө чалам, сразу киресиз. Кийин бул жакка келген соң гана белгилүү болгондой, тартип сакчынын айтымында Осмонбек Малеев аттуу айдоочу айдоочулук көлүгүн Орусияда жүргөндө эле алдырып коюп, айдоочулук укугунан ажыратылыптыр. Бирок ага карабастан унасын айдап жүрүптүр. Ал эми өзүнүн алгач кайгуулчуларга көрсөткөн көлүгү болсо, анын спорт чеберлигин тастыктаган көлүк экен. Айрым маалыматтарга ылайык, эрежесиз эр күрөштүн катышуучусу экен. Иши кылып ким болбосун, унасы тийиштүү жерде камалып, өзүнө болсо протокол толтурулду. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы жарандардын ден соолугуна көмөк көрүү мыйзамынын аткарылышын көзөмөлгө алуу иштерин улантышууда. Бул иретте бир катар эс алуучу жайлар текшерүүгө алынып, ар бир текшерилген жайда мыйзам бузуу фактысы катталган. Бул иретте биздин чыгармачыл топ тартип сакчылар менен бирге болуп келишти. Хорошо. Вот он пусть он зафиксирует этот момент, хорошо, а потом уже будет завтра. Октябрь райондук тартип сакчылары рейд учурунда текшерүүгө кирген алгачкы эс алуучу жайы Сухо Батар көчөсүндө жайгашкан Сария болду. Мында кирип келе чегип чекпегендерин аныктоо үчүн ар бир бөлмөнү кыдырып жатып, бул көрүнүшкө туш болушкан. Видите, кабинка не для некурящих, это кабинка для курящих. Видите, на ней не написано «не для курящих». Хорошо.
Албетте бул оюндарды жашыруун казино ишканасы дегенге такаса болбойт экен, анткени оюн столунда карта менен фишкадан башкасы жок. Акчага ойноп жаткандарын аныктоо мүмкүн эмес болду. Бирок кандай болгону да кумар оюндар ойнолуп жатканы белгилүү болду. Чылым туурасында теманы улантсак, негизгиделген бөлмөлөрдүн бардыгында тең чылым чеккени да, кальян чеккени да көрүнүп турду. Ар бир кардардын отурган жеринде жаңы эле өчүрүлгөн таймекилерин көрсө болот экен. Айтсак, бул эс алуучу жайында чекпегендер үчүн да шарт түзүмүш болушуптур. Эки чакан кабинкасы чекпегендер үчүн экен. Анысына да кирүү үчүн 3000 сомдук депозит төлөш керек экен. Девушка, составить протокол, пожалуйста, данные скажите, пожалуйста. Албетте аталган эс алуучу жайынын администратору тартип сакчылардын буйруктарына баш ийгиси келген жок. Улам бирөөнө телефон чалып, түшүнүк кат жазуудан баш тартып жатты. Акыры эч кимден жардам келбейт экенин билгенби, анысына да макул болуп берди. Уважаемая, присаживайтесь. Права есть также обязанность. Вы обязаны нам написать объяснение. То, что вы словесно мне говорите, объясняйте то, что вам руководство запрещает. Вот сейчас, пожалуйста, это все изложите на бумаге, все. У нас к вам претензий не будет. Андан кийинки эле барган жерибиз Акунбаев көчөсүндө жайгашкан Ново аттуу эс алуучу жай болду. Начальник отдела общественной безопасности. У нас рейд проводится под названием «Правопорядок». Согласован с горпрокурором города Бишкека. В 2006 году у нас закон принят. Нам защиту граждан, а для этого есть адвокат. Знакомы с Чекендер бар бекен рабочий. Помещение для курящих, для некурящих. Для курящих помещений есть? Для некурящих Есть. Может показать? Өзүн администратор деп тааныштырган кыз тартип сакчыларды экинчи кабатындагы чылым чекпегендер үчүн делген кабинкасына тез эле ээрчитип келди. Это для некурящих. Да. А где вывеска? Как? Где вывеска для некурящих залов? Вывески нету, просто когда клиенты приходят. Вот здесь четко в законе написано, девушка. Ознакомьтесь, вот. В местах общественного питания при этом выделить не более 50% площади для курящих граждан, так, чтобы дым не распространялся в помещении свободно от табачного дыма. То есть сиздин залыңыз новый зал болсо, например, шунун 50% курящих, не курящих болуш керек. Бул сиздин нип кабинкада болот. В кабинкада сидит Биз сизге протокол түзөбүз. 85 статьянын негизинде. Калган негизги эки кабаттуу бөлмөсү чылым чеккендер үчүн экени көрүнүп турду. Буга чейинкисиндей болуп эле кардарлары тамеки менен кальян чегип отурушуптур. Ал эми протокол толтурабыз дегенге администратор алгач макул болгусу келген жок. Сизге планды көргөзбөдүм. Планды көргөзбөдүм. Оставите Ал завтра. план бизге берилбейт. Завтра Нет. руководство нас слушает. Жоқ. Біз сізге протокол түзөбүз, кетебиз. Десең, жазып алыңыз мен данный. Акыры бул эс алуучу жайына да протокол толтурулду. Ал эми бизди Сүйөркулов көчөсүндө жайгашкан караоке жайы күтүп жатты. Администратора можно? Да, администратор. Я начальник отдела общественной безопасности. Знаком с ним? Не, ну знакомо, да, но... У вас зал имеется для курящих и для некурящих? Ну, некурящая зона, да, есть у нас. Мынтип администратору тамеки чекпегендер үчүн деген бөлмөсүнөн тамеки чегип отурган эс алуучулар чыгышты. Бөлмөсү да тамеки чеккендердикинен бөлүнбөптүр. Вот, кстати, как раз мы с ним. Просто мы стол зафиксируем. Вот здесь сигареты. А мы Наши граждане закон. Нет, Основной ну, зал, не получается. зал должен разделен на две части, для курящих и не для курящих. Вот у нас вот эта зона. И если в том случае у вас разделен на для некурящих зал, да, вот, например, до 50 сантиметров, процентов, ровно, вот так.
Иши кылып бул ишканага да протокол толтурулмай болду. Ал эми администратордун өздүк документтерин текшерүүгө алышканда өзү чет өлкөлүк жаран болуп чыгып, жана жанында тийиштүү документин албай жүргөндүгү аныкталды. Андыктан агада 10-чу башкы башкармалыгынын кызматкерлери кагаздарын толтурушуп, тез арада милиция бөлүмүнө келип, документтерин көрсөтүп кетүүнү өтүнүштү. Албетте бул жака киргенде да 2 кабаттуу бир чоң бөлмөдө коноктору челимчеге отургандар аныкталды. Андыктан администраторун издеп ага тартипти түшүндүрүп беришти. Бирок эмнегедир гараж эсалуучу жайынын администратору мыйзамга карабастан бизде бардык жерде чылымчегүүгө уруксатыбыз бар деп кирди. Вот это основной зал, да, у вас вот это основной зал? У нас курящее помещение, и у нас есть разрешение на это. На продажу алкоголя. Вот мы именно поэтому сейчас рейд проводим, понимаете? Все хорошо. Какое разрешение? У нас такое разрешение не должно быть нигде. Вас как зовут? Татьяна. Татьяна. Двухъярусный основной зал, да, вот это, да? Да. В котором употребляет табак, да? Все, сейчас мы составим протокол. На вас будет администратор. Да. А потом уже будем завтра с хозяевом разбираться, хорошо? Согласны? Кандай болбосун администратор андай уруксатын көрсөтө алган жок. Андыктан бул эс алуучу жайына да протокол толтурулду. Бул түзүлгөн протоколдун баары октябрь айынын сотуна жөнөтүлөт. Соттон кандай чечим чыгат, сот өз чечет. Бул рейд дагы жүрмөкчү жылдын аягына чейин. Алдыда издөө калабыз рубрикасы. Мында таанып билген адамдар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. 1985 жылы туулган Исма Рахим Шимевич үстүбүздөгү жылдын 3 март күнү үйүнөн болжол менен кечки саат 8-дер чамасында Сокулук районунун борборуна карай чыгып кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Бою 165-170 см, дене түзүлүшү орто, чачы кыска кара түстө, көзү кара, кийген кийими, үстүндө көк түстөгү спорттук костюму жана шымы, бутунда ак түстөгү кроссовка. Исма Рахим Шимевичти көрүп билгендер болсо, Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө 03134 53380 же 0555 93 93 35 номуруна кабар берип коюңуздарды суранабыз. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.